Анан бизди алып кетти Северный флотко. Жети дуандан келген аскер деңиз флотунун ардагерлеринин бирикмесинин иш сапары алгач Нарый шаарындагы Турдакун Усубалиев атындагы Борбордук аянтта башталды. Алар аскер деңиз флотунун ардагери 84 жаштагы Халил Абдырахманов менен жолугушту. Ардагер 1964-1968 жылдары Северомонский аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Мурманскийде болду, Североморскийде болдук, биз база Североморскийде болчу. Полярныйда болдук, Рыбачыда болдук. Основной эле жылына бир жолу бизде службаны деңизде өткөрөт. Самолет менен иштейт, торпеда менен иштейт, эме атылат, пушка менен иштейт, подводный лодкалар менен иштейт, ошону бомбить этилет. Иш-чаранын жүрүшүндө аскер деңиз флотунда кызмат кылган ардагерлер аскер деңиз флоту бирикмесинин төш белгиси менен сыйланышты. Союз чачыраган карагандан бери аскер деңиз флотуна эч ким чакырылбай калган. Азыр Нарын областы боюнча Союз учурунда 1700дөн ашык аскер деңиз флотуна чакырылган экен биздин жоокерлер. Азыр эң улуубуз 84 жашка чыкты, Халил агабыз. Анан эң күчүсү эле 51де биз болуп калдык экен. Учурда өлкө боюнча 5500 ардагери бар, алардын эң улуусу 84 жашта болсо, кичүүсү 51 жашта. Азыркы тапта аскер деңиз флотунун бирикмесинин ардагерлер кеңештери Бишкек шаарында, Талаш жана Ысык көл облустарында ачылган. Жакынкы күндөрү башка аймактарга ачуу иштери көрүлүүдө. Монумент морской чести и славы деп биринчи эстеликти койдук. Кыргызстанда, Советтер Союзунда бизде аскер деңиз флотуна кызмат өтөгөнү чакырганда рядовойлар, кадровойлар болуп, биз 6000дин тейлик четин түзөт экенбиз. Ошонун ичинен азыр биздин учетубуз боюнча 5500ден ашык кишилер биздин тизмебизде деп айтсам болот. Андан тышкары биз мамлекеттик түрдө, эл аралык түрдө ошо памятный, поминальный мероприятияларга катышып турабыз. Иш-чаранын 3-чү бөлүгүндө Нарый шаарындагы Тянь-Шань эс алуу жайында жайгашкан Сергей Пикуш атындагы Улуу Ата мекендик согушта каза болгон ардагерлердин эстеликтерине гүл коюу менен уланды. Андан соң номер 2 Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясынын окуучулары менен жолугушуу өттү. Это составляет 1700 человек. Жибара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.